Баткен облусунда жалпы 10 чакырымга жакын ички жолго асфальт төшөлдү. Быйылкы 2020 ичинде облус боюнча жалпы 18 километр жолго асфальт төшөө пландалган болсо, бүгүнкү күнгө 9,6 километр жолго асфальт төшөлүп бүттү. Бул ички жолдордун курулушу жана реконструкциялоо жумуштары үчүн республикалык бюджеттен 65 миллион сом каралган болсо, учурда анын 42 миллион 500 миң сому каржыланды. Белгилей кетсек, региондорду өнүктүрүү боюнча республикалык бюджеттин эсебинен райондун борборлорунда жылына 3 чакырымдан аз эмес ички жолдор асфальтталып, оңдолууда. Азыркы күндө курулушу жана реконструкция жумуштары аяктаган жолдор Баткен шаарынын Курманжан Датка көчөсү, Кызылкия шаарынын Маяковская, Масалиев көчөлөрү, Баткен районунда Сох-Газ автожолу, Исфана шаарында Андарак, Көкташ, Кордой, Кекире жолдору, Айдаркен шаарында Кыргызстан Асаева, Сүлүктүү шаарында Бакыбек атындагы көчө, Лейлек районунда Самат, Замборуч, Жаркыштак жолу, Кадамжай районунда Металлург Северная, Кыргыз Кыштак айылында жана Халмион Таш дөбө жолдору. Өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн басма сөз кызматы.